Ассаламу алейкум, туғандар, жақсы жандар, қайырлы кеш жалпыңыздарга. Таможнада біраз өзгөрүүлөр болду туғандар. Ошол тууралуу сиздерге толук кандуу маалымат берип өтүүнү туура көрдүк. Кыргызстан Иркутский грузоперевозка менен заниматься эткен жигиттердин атынан баардыгыңыздарга билдирүү, эскертүү, кулактандыруу десек да болот. Деги эле өзүңүздүн жеке автоунааңыз менен ата мекенден Россия жергесине кайтып келаткан болсоңуз, төмөндөгү айтыла турган заттардан алыс болууга чакырабыз. Ар бир водительдерибизге, грузоперевозка менен заниматься эткен жигиттерге эки беттен турган уведомление кагаз берилди тугандар. Уведомление кагазда бул жерде башта ташып жүргөн, арыктата турган, семирте турган кофелер, чайлар, жанагындай сместер, таблетка, капсулалар, ошолор полный башта келет эле, таможнада көрүп калса 1,5 миң штраф салып, эми алып келбегин десе, ооба деп туруп келе берчүбүз. Эми ошону уголовный делого ашырып коюшуптур. Россия жергеси ошол арыктата турган, семирте турган дарылардын ичинде составында эгер сибутрамин, фенобаратил, псевдоэфридин и эфридин деген нерселер, заттар болсо, ол уже как наркотикке считается экен дагы. Наркотик ташыганын жазасын алып кете берет экенсиң 3 жылдан 8 жылга чейин. 234 статья, 228 статья, 229 статьялар менен. Бул жерде кайталап айта кетем, арыктата турган, семирте турган дары-дармектер, психический адамга действиясы күчтүү дарылар, анан кайф бере турган дарылар десек деле болот. Андан сырткары чөптөр дагы жазылган тугандар, чөптөрдү дагы айта кетейин. Чөптөрдөн маковая солома дейт, тоже признан как наркотическое средство. Кыргызстандан алдырып жүргөн адырашман чөп, гармала деп коет экен орустар, тоже признан как наркотическое средство. Андан сырткары дагы бир чөп бар экен, борец колбочковый дейт, ошондой дары бар экен, тоже признан как наркотическое средство. Ушул чөптөрдү, төмөндөгү айтылган дарыларды алып келе турган болсоңуздар, таможнада как положено эле сразу МВД алып барат, ушул жактан уголовный дело ачылып, ишиңиздер оорулошуп кетет. Сиздерди ушул заттардан алыс болууга чакырабыз тугандар. И бизге да передача салганда ушул нерселерди салбаган аракет кылыңыздар. Мындан бул жагына биз дагы текшерүүнү катуу күчөйтөбүз, дагы активный иштешке туура келет, эми Кудай кааласа. Ушундай жаңылыктар тугандар. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, этият болуңуздар. Эсен аман ата мекенге, ата энеңиздердин алдына жеткени Аллах Таала насип кылган болсун. Барыңыздарга ассаламу алейкум.